ушу кут берүүсү же болбосо ушу кыргыздын улуулугун таанытуу же кудуреттүү улуу табылга чындап эле ушу өнүккөн акыл менен өнүккөн техника, медицина, саясат, каражат, ушу жердик ар кандай идеология, философия багыт таппай калган кезде тетирисинче ушу өздөрү ойлоп чыккан мыйзам өздөрүнө ажал азап келген кезде ушу Кудайдан кыргыз элинин жан дүйнөсү Кудайга жакын, жөнөкөй, карапайым болгондуктан касиеттүү ушу кылымдын кабары, сунушу, талабы, тапшырмасы кыргыз журтуна карапайым адамдарга ар тараптан түшкөн. Ошонун мындай салыштырып, бириктирип келген кезде деле ушул бир эле жолду боеп берет. Бир эле жолду ар тараптан колдоп коштоп берет. Мисалы жолго бирөө бардыр жаткырса, бирөө полоскасын чийсе, бирөө астын жасап кетсе, бирөө асфальтын салса дегендей эле ушул эле бир эле жолду аныктап берет. Ушул эң кызык жери ушу инопланетандардын жашоосу деп берилет. Ошондой тема китеп бар. Инопланетандардын жашоосу деп ушу ааламдан билдирүү болгондо биринчи ой болот. Ушу ааламдагы инопланетандардын бир жашоосун сүрөттөп берип атат го деп. Жок. Акырында ошо инопланетандардын жашоосун берилип аягына чыккан кезде тетирисинче мынтип берилет. Ушул адам атадан таркаган адамзаттын инопланетанга айлануусу деп. Анан табият аты жоюлуп бейишке айлануусу деп. Анан бул инопланетанга кантип айланат деп ойлонууга туура келет. Адам кантип айланат инопланетанга деп. Көрсө инопланетан бул өзү энергия, бул арбай же периште десе да болот. Же болбосо ошо кыргыздын качып кеткен касиети деп түшүнсө да болот деп берилет. Демек, ошол инопланетанга айланды, адам айланат деген сөз эле ошо качып кеткен касиетине кайра жайгашат. Же качып кеткен касиети эле кайра келип жайгашат. Же адам ошол инопланетан ошо башындагы качырып ийген касиетине калыптанат деп түшүнсөк болот. Ушуну мен сабак өтүп берсем, бир ошо билимдүү аркырынан изденген кара балталык бир кыз бар экен, аты Махабат. 2 жыл, 1 жыл мурун. Ошол кыз айтып атпайбы? Мен аябай таң калгам дейт. Ошо Ванганын деле ошо эме мындай бир жогорку даражада көзү ачык. Адамдар ушу планетага барып инопланетанга айланат деп ушундай бир кыры бар дейт. Анан таң калчу элем дейт. Эми өнүккөн өлкөлөр учаар Марска. Кыргыз байкуш кантип учат болду экен, кантип жетет болду экен, эми түшүндүм дейт. Тетирисинче эми ошол ал деле ошо бир кыр бир мындай көрүнүшүнбү билдирүүсүн айтып кеткен. Чече алган эмес да. Мына ошол кырдуу азыр дагы адамдын ошо инопланетанга айлануусу керек болуп атат. Же болбосо ошол башаттагы чынык адам же ошо жаратуучу касиети болгон же шаман адам болгон же адам Кудай сыпатта болгон деген деңгээлге кайра кайтыш керек. Же ошол сыпатка гана калыптанып бул дүйнөдөн кутулуу керек болуп атат. Мына урматтуу улуу журтум. Бейиш оту деген тема китеп бар. Бейиш отунда бейиш эмнеден турат десе, ошо жерде азыр бейиш жашоо башталат. Ал энергиядан, мына ошо энергияга калыптаналы дегенибиз. Ал ушу улуу мыйзамдан, анан аурадан, анан чоң закондордон турат деп. Ошондо аураңыз, өткөн эфирлерде айтып өткөм, сизде энеталык аура болсо бала бакыраңыз сизге баш ийип, таазим этип, энени көрүп кыз өсөт, атаны көрүп уул өсөт дегендей сизге карап калыптанат эле. Энеталык аура болбосо анда үй бүлөдө ырк бузулат. Башчы жок, багыт жок болот.
делгендей эле ошо аура деген ошо арбайлык аура, улуулук аура, кудайлык аура мына ошо сыпатка калыптанганда, анан улуу мыйзамдарды билгенде, анан энергиядан калыптанган кезде анан ошол бейиш отуна адам өтөт. Ошентип эски жашообуз бүгүнкү күнгө чейин эмнеге бул болуп атат мындай? Эмнеге ошол инопланетандар жерге түшүп атат? Эмнеге арбайлар түшүп атат? Эмнеге адамды өстөп атат? Эмнеге дүйнөдө кыркын кырсык болуп атат? Мына мен айткам го, ошо мен жаңы Кудаймын. Мен табият аркылуу адамзатты ушул табыгы илимге алып келем. Табият аркылуу жазалайм. Так бир эле табият жер адамын, улуттарды табыгы илимге багындыруучу, теңир буйруган көсө, жан дүйнөлөрүн ойготуучу, жазалоочу сабоо деп. А табият десе биз ойлогонбуз жөн эле бир абаны, сууну, отту, ташты же жерди. А көрсө ошо абада эле, аба, воздух дегендей эле духтар, мазар ээлери, жөлөмө күчтөр, арбайлар, периштелер, инопланетандар ошо отто, сууга энергия катары, ташка жер энергия катары түшкөн экен да. Мына караңыз. Ошентип отуруп туруп анан ошо жаңы Кудайга деп берилет. Аалам күчтөрү, табият күчтөрү, ыйгадам күчтөрү, от, суу, таш, аба анын сыйкыр аурасынан амал, программа алат. Ал адамга, Арстаналайга күнү түнү отчет берет делет. Ошондо биздин каалообуз бүгүнкү күндө жакшы. Ошо өстүрүү, өйдөлөтүү. Арбайдын дагы, Кудайдын да каалоосу ошо өстүрүү, өйдөлөтүү. Ошентип мына айтылган ааламдык гана билдирүүнү мен ошону гана аткарып кетем. Ошо берилген формула, план, программаны Америка эгер табиятка катуу маани берип, ошо океандар менен сүйлөшүүгө өтпөсө, Американы суу каптайт деп мына кечээки чыгымында 10 миллиардтан 60 миллиард долларга чейин чыгым болду деп атат. А Кыргыздын карысы азыраак эле болуп атпайбы ага караганда? Булардын 2 күндө ошончо чыгымга дуушар болду. Кытайда, Сочиде, Россияда ошентип арбайлар аргасын кетирет. Эң кызык жери бул Кыргыз же ошо кайы билими менен же болбосо ошо улуулук менен кантип башкарат деген эң эле жеңил жери. Биз армия даярдабайбыз. Биз акча коротпойбуз. Биз танка же самолет жалдабайбыз. Аалам күчтөрү аркылуу гана башкарабыз. Аалам күчтөрүнө эч жердик куралдын, каражаттын, техниканын алы келбейт. Ошондуктан урматтуу улуу журтум, эгер мындай касиет бербесе, эгер мындай бийлик бербесе, эгер мындай утуш бербесе, же болбосо мындай укук бербесе, анда Кыргыз башкара албайт эле да. А эмнеге бир адамга андай укук берди? Же болбосо ошо Кудай энергиясы келип, эски Кудай банкрот болду, жаңы Кудай пайда болду. Ошо бир адамды кийип алды дегендей, ошо адамзатты бириктирүү үчүн, ошо эскичилигинен, пендечилигинен, ар кандай агым дининен, ишениминен, ошо каражат, саясат деген түшүнүгүнөн чыгарып ошо улуулукка жеткирүү үчүн аны ошондой бир керемет берди. Баягы живой арбай дегендей эле, же адам Кудай дегендей эле ошо сыпатка калыптанып, ошого жоопкер болуп, ошону өзүңдү жоопкер сезип, көкүрөгүңдө ошол керемет иштеп атат. Ошондуктан урматтуу улуу журтум, жолуңар башка такыр, ордуңар башка, сиздер кыргызсыздар. Ошон үчүн инопланетанга айланат делип атпайбы? А инопланетан ким десе, Кыргыздын качып кеткен эле касиети. Караңыз, сиз ошо инопланетан, арбай, периште же ошол улуулук, касиет турбайбы ал өзү инопланетан? Касиет деген улуулук сыпат да. Ошого калыптанган кезде анан дүйнө эли кыргызга калыптанат. Кыргызмын деп паспорт алат. Же дүйнө эли кыргын болот, же кыргыз болот делип атпайбы? Ошондуктан биз келиңиздер ошо инопланетандык, арбайлык, улуулук, жаратуучулук сыпатка калыптаналы. Бул доордун талабы. Мен ошол баягы Чала молдо Дин Бусат дегендей
чала сабат адамдарга айткым келет эле. Ойлонуп койсом ушу байланыш келет деп айтсам болот мен. Ойлонуп койгондо бирөө ойлонуп, изилденип, бирөө ыр жазып, бирөө оон чыгаргандай. Мен ошо ойлонсом, эми бир керемет кийгенден кийин байланыш келе берет. Же ар нерсеге жооп табыла берет. Анан ушул көп адам ушу чычалап, ошо эфирге берилген телефондорго, WhatsApp'тарга бир ар кандай сөздү жазып, сага эмне Арстан алай акча төлөдү беле, сени сатып алды беле дегендей мындай жаман аң сезими пас адамдар ошондой бир сөздөрдү жазат. Анан мен ойлонуп бир чындыкка чыгалы деп ойлоп атам да. Сиз таарынып атасыз. Мен мисалга бейиште ошо бейиш көрдө эмес, тозок көрдө эмес, могу көрүнө жашоодо да тозок бар, көрүнө жашоодо да бейиш болот десем, сиз көрдө деп атасыз да. Келиңиз, эгер көрдө болсо мага көрсөтүңүзчү. Же бир техникаңар менен тактагылачы ошо берде көрдө бир бейиш бар экенин. Же көрдө бир тозок болуп атканын. Көрүнө эле жашоодо аң сезимиң пас болсо тозокто жашап атпайсыңбы? Өзүңдү өзүң рамкалап алып жашап атпайсыңбы? Мен арбай бар деп атам. Ошо эски түшүнүктө калган адамдар арбай жок деп атат. Арбай жоктугунун далилин таап бериңизчи мага. Мен арбай бар экенин далилин сизге айтып берип атам. Ата жолунда жөн эле тирүү аялды, эркекти бир жан кие калып, арбай кие калып, мен паланчатаңмын деп туруп пата чыгарып атат. Муну барып көрсөңүз да болот. Арбай жок деп атасыз. Мен барын аныктап берип атпаймынбы? Мына арбай, Манас атадан билдирүү бар го. Мына эле кайсы бир чекесин окуп берейин, мисалга. Жөн эле мындай көзгө тамга баягы ташка тамга баскандай дегендей эле мына ушу билдирүүлөр бар. Бул арбайдын бар экендиги. Сиз жокко санап атпайсызбы? Бүгүн сиз Манасты жокко санап атпайсызбы? Ал ширик. Мына кечээ гана бир чубак ажы келгенде ал бар демиш болуп калды. Ага чейин ширик деген түшүнүк болгон сиздерде. Эгер Манас жок болгон болсо, анда Манаста айтылган Кошой коргон бүгүнкү күнгө чейин турат го. Коргону турат. Керек болсо, Чештебе турат, Каркыра турат, Талас жергеси турат. Келиңиздер, ошол сиздер эгер ардансаңыздар чындап эле бир чындыктан да, эгер мен ошо бурмалап аткан болсом, анда сиздер чындыкты ачып бериңиздер. Чындыкты ачып бере албай атасыздар. Ошон үчүн кошулалы. Мен ушу ойлонсом, эмнеге ушу кыргызга көктөн буйрулуп бир адам буйрулганына, көктөн буйрулуп бир адамзат багытын таппай калганда бир илим, закон, аяң, кабар көктөн түшкөнүнө эмнеге сиздер кубанбайсыздар? Сизди куткарып атпайбы ошо пендечилик эски жашооңуздан? Куткаруучу чыкканынга эмнеге кубанбайбыз? Куттуу бир илим, энергия түшкөндө эмнеге кубанбайбыз? Кубаныш керек да. Адам катары болсоң, мына мен кубанам. Бирөө бир ийгиликке жетсе эле кубанам. Бирөөнүн духу көтөрүлүп жүрсө да кубанам. Бирөө түшүн айтып келсе да кубанам, жакшы түш болсо. Ошо паска түшүп кеткен адамдар ошо көрө албас болот. Алар кубана албайт. Алардын ичи муз болуп калган, алардын ичи кыш болуп калган. Ичи тарып калган, ичи күйүп калган, ичинде өсүң бочодой семиз болгон менен бир тоголок тары байланбай калган. Курсагың чанач болгон менен. Жан дүйнө түшүп кеткен. Эмнеге кубанбайбыз? Кыргыз элинин жан дүйнөсү ааламга жарактуу болуп атат. Мына Манас атадан билдирүү. Кыргызым жаралгансың күн нурунан, аралаш касиеттүү ак нурунан. Унутпа баатырдын урпагысың, алга деп жол баштаган тулпарысың. Урпагым уйкудасың, көзүңдү ач.
Ааламга байланышып ак жолду бас. Келечек тагдырың жолуң алдыда турат. Сактасаң өз тагдырың колдо турат. Ынтымак кол кармашып бирге болсоң, дүйнө эли үлгү алчу жолдо турат. Ынтымакта ырыскыңды сакта кыргыз. Жер деген ал эл ырыскысы сатпа кыргыз дейт. Карачы, Манас атанын айтып атканын. Жер деген дейт, эл ырыскысы сатпа кыргыз. Чет элге койнуңду ачпа кыргыз. Урпагыңдын тамырына балта чаппа. Баш болсоң кыргызымды бекем сакта. Мына президентсиңби, башчы болсоң. Улуу эл кыргыз болот элди баркта. Баалап баркын билип кыргызымдын, урпакты улуу эл деп даңктап макта. А сен тетиринче айтып атпайсыңбы? Биз кулбуз, анан Кудай араб тилде эле түшүнөт, анан кыргыздын сөзү араптан келиптир деген түшүнүктөрдү айтып. Карачы, мына так Манас ата берип атат. Урпакты улуу эл деп даңктап макта. Кыргызга багыт берген ааламда Манасы бар. Ой менен байланышып кабар берип, жол баштап жол көрсөткөн бабасы бар. Арбагы атаң Манас чаап жүрөт, калкалап канаттарын кагып жүрөт. Рухтун камкордугу ал ушундай, сездирбей сезим менен коргоп жүрөт. Элинин келечегин ойлоп жүрөт. Тарыхта сен жашасаң мекениң бар. Тоо ташта толгон токой байлыгың бар. Байлыкты байлап бербе. Чет элдиктерге өсүүгө шартын түзкүн урпагыңа адам бар эл милдетин аркалаган. А бирок ишеничин балталаган. Байлыгың ал эсепсиз басып алып, өзүндөй ач көздөрдү калкалаган. Адам бар эл абалын байкап жүргөн. Адам бар арам ойлуу, күндө тойлуу. Урдоого өтө шыктуу, кара ойлуу. Сыртынан сыр билбей жашап жүрөт. Көптөрдү көмүскүдө тушап жүрөт. Адам бар ой максатка жете албаган. Дулдул бар 40 күн чапса чарчабаган. Башчы бар келечекти балталаган. Ишенген эл үмүтүн талкалаган. Ачык көңүл адам бар өтөрү жок. Акылды бар бирок жөлөгү жок. Сойку бар өмүр бою түнөгү жок. Жигит бар жоолор келсе жүрөгү жок. Ааламда атаң Манас карап турат. Душманың бейиш жериңди самап турат. Баткенде чабуул коюп карап турат. Ошол жылдар берилген. Белгиси өз жериңди корго кыргыз. Кең пейил койнуңду ачып койбо кыргыз. Бешикте балаң өсөт, ойлон кыргыз. Эр жетип урук улайт, намыс сактайт, элди барктайт, жерди сактайт. Улууга кам көрүшүп койгон кыргыз. Түбөлүгүңдү ойлоп койгун кыргыз. Алдыда ата бейит жатат кыргыз. Күнөөсүз атылгандар сезгин кыргыз. Кун кууп бала өсүп өч ала албай, муукканып көздүн жашын төктүн кыргыз. Аскада апат болуп өлүк калды. Баарысы көмүлбөстөн сөөк калды. Ошо үркүндү айтып атат. Аргасыз аскаралап арбак калды. Баары күнөөсүздөр өлүп калды. Аскада жазылбаган тарых калды. Ал элим эмес кыргызыма жарык салды. Изилдеп чын тарыхты такта кыргыз. Эл үчүн деп эл милдетин аткар кыргыз. Кыргызым кыраан элең тоо бүркүтү, душманга бүркүт сындуу айбат берген. Кууш уруп жүрөк үшүн алып келген. Манастын урпагысың намыс деген. Эсиңе кел, эл намысын ойлон кыргыз. Эл ичин чаңга салып койбо кыргыз. 12 апрель 2005 жыл 4-21 мүнөт өткөндө. Мына караңыз. Келиңиздер ошо чындыкты ачып берели. Сиз арбак жок деп атасыз, а мен арбай бар деп атам. Караңызчы. Эмнеге капа болуп атасыз? Эгер сиздин бар нерсени мен жок десем, анда капа болуңуз. Көрдө ошо бейиш болсо, көрдө бир ошо тозок болсо, мен жок деп атсам, анда айтыңыз. Сен бар нерсени жок деп атпайсыңбы? Мени күйгүзүп атпайсыңбы? Алып келген оокатымды жок деп атпайсыңбы? Десең, анда мен туура түшүнөйүн. Анда мен адамгерчиликтен
ашып кеткен андай бир 2 буттуу бир айбан сыпаттагы бир адам болобу. Мына караңызчы. Урматтуу журтум. Тетирсинче сүйүнүш керек. Сени куткарып атат, сага окшогон бир жарандарды куткарып атат. А тетирсинче бул жерде мага мынтип жазат. Сен элди бурмалап атасың дейт да. Ойлонуп көрдүм, мен чын эле элди бурмалап атамбы? Жок, мен элди бурмалаган жокмун. Тетирсинче мен ушу көр пендечиликтен, эски түшүнүктөн, оору суркоодон, өлүмдөн куткарып калып атам. А ким бурмалап атат десем, ошо пенделер, агым диндер, эволюцияга артка байлап атат. Улуу элдин улуу жолуна, улуу күчтөрдүн улуу ишине тоскоол болуп атат. Күнөөгө өстөрүп атат. Мына өткөндө бизде ошо эме талкууда кеп кылышты, Чубак ажы айтып атат дейт. Ушу жоолукчандар жоолук салынып келгенде жана башка бир дин кийимин кийип келген окуучуларды мектепке киргизбеген мугалимдерге жаназа окулбайт деп айтты дейт. Ой, байкуш, мугалимде не күнөө? Ал мугалим ошо баланы сабакка келсин экен дейт, окуса экен дейт. Ага буйрук берген жогору жактагы адамдар да. Ошону изилдеп койбойт. Мугалим күнөөбү, же анда ага буйрук берген билим берүү министрүбү, же өкмөт мүчөсүбү, же өкмөт башчысыбы? Анда сен ошону айт. Мүмкүн выборуна чуркап жүргөн эл башчысы буйрук бергендир. Ошо кишиге айт, же ошо киши ушинтип буйрук бериптир деп, ошону ана издеп койгонго адам жарабай атат да ошо Чубакка. Жана байкуш мугалимди күнөөлөп атат. Ушу эски динде жүргөн адамдар айнып калат деп ааламдан берилет. Бул ааламдык билдирүү. Анан ойлонуп көрөсүң, бул чын эле айнып калабы десең, ой, эскичиликте калып калса, өсүп кеткен адамга айныгандай көрүнөт да. Айныгандай сөз айтып атпайбы? Жаназа дегенди ушу мен түшүндүрүп коеюн, урматтуу журтум. Жан асманга кетет. Чындыкты кел ачып берели дагы. Жан көргө барбайт, ушуну билиңиздер. Жан могу пендечиликтен кутулганда, тандан кутулганда, көрө албас ичитар бир ошондо бейишке чыгат, боштондукка чыгат жан. Ошон үчүн жаннат дүйнө ааламда деп берилет. Мына бул жерде 7 дүйнөдө. Арбак дүйнөсү, анан жаннат дүйнө. Жерден санаганда 3-чү пендечилик, анан жан асманга чыкканда арбак, анан жаннат дүйнө болуп. Жан асманга чыгып денеде өлгөндөн кийин жан арбак бийик аң сезимге ээ болот. Ааламдан берилет бул. Менин ойлоп тапкан эч нерсем жок. Ар дайым түштөн, көрүнүштөн жердеги пенделерин теңирдин улуу илимине чакырат. Мына ата жолунда да илим ал деп ата чыгат экен. Илим деп атат. Анан алар изденип жүргөн экен. Ошо сыяктуу эле бир бийик тоого чыгып атсаң, түшүңдө бир таза суу көрсөң, бир атка минсең, китеп алсаң, тесме кармасаң, ошонун баары илим ал деп чечилет. Ылайга түшсөң, жардан куласаң, сен эски жолдосуң деген, эски үйдө болсоң, эски жаңы үйгө кирсең, ошо жан дүйнөңдүн жаңырышы. Ошентип жан ааламга учкандан кийин түштөн, көрүнүштөн теңирдин улуу илимине чакырат. Эски жолдо болсо жердеги пенделери Кудай берген бактан, ырыскыдан, жолунан кармап коет. Сен жаназа окуганды кой, жан уже эч асманга чыгып кеткен. Сен сөөктү таза жууп, ишаратын кылып, кан чыгарып, анткени жан чыгып атат жерде. Жакшы мал жанга арачы деп, алыстан келген адамдарды рахмат урмандыгыңыздарга, рахмат сыйыңыздарга Куда сөөктөр деп курсагын жакшылап тойгузуп, ал кананга же бир карандай чайга тойбойт да. Ана мал сойгонго болбойт. Анын малы качан союлуш керек аны? Бирдемесине пайдасына тийиш керек да. Кошумча эмнеге чыккан? Ошол мал союп, конокту
ошо жаманчылыкта узатып алуу үчүн колунда бары болгон жогу болгон ошо кезден кошумча кыла коюп анан ошо бир каралыгын көтөрүп бир карасын көтөрүп берели деген кеп бар го илгертен. Сен жаназа окубайм дебей эле кой, сага жаназаны ошо жандар окуп коет, ааламда арбактар окуп коет. Ал сенин жаназаңа мукташ эмес, ушуну жакшы билиңиздер. Тетирсинче сен кошок кош, өкүр үн чыгар, жоктоо бул дүйнөдөн. Анткени ал көрүп турат сени. Ишаратын кылып кой. Ыйлаба, кейибе, эскербе деп берилет ааламда. Сен ыйлай берсең жамандыкты чакырып аласың деп. Ошон үчүн ыр менен, ыргак менен узат. Ыргак ошол кошок. Кыргыздын кошогу кош дүйнөнү билгизет дейт. Ана мугалимди коркутпа, ансыз дагы нерви кетип жүрөт. Мына бизге келгендердин кээ бир айтып калат, ушу балам окууга барбайт атты. Эмнеге барбайт? Неге барбайсың балам десем, мугалимдер уруша берет деп. Байкуш мугалим деле нерви кетип калды да урушпай не кылат? Кыялын ошол жерден көрсөтөт. Үйдөн урунуп келип алып ошол жерден чыгарышы мүмкүн. Ал деле бир жан, ал деле бир кысылып жүрөт, ал деле нервиштетип жүрөт, анда да бир турмуш бар. Анан өз араң туруп атсан анан жаназа окубай коем деп. Окубай коет, анан ал тийбейт деп. Мукташ эмес, урматтуу улуу журтум, жан асманга чыгып кетти. Таза жерге көмүп кой дейт сөөктү. Ааламдан так берилет. Эмнеге Кыргыздын жанагы тоолордо, бийик жерлерде бир күмбөздүн орду бар. Таш менен коргонгондогон бир белгилери бар. Таза жерге көм. Ал сенин милдетиң, ал жөн эле тан, это мусор калды, ошону эле бир таза жерге көн. Бул барып бейиште жашабайт. Бейишинен же тозогунан кетти бул дүйнөдөн. Кыргызча эле жөн эле жаның асманга кетти апа. Ата. Таның өлдү. Эми жаткан жериң жайлуу болсун, топурагың торпо болсун. Жаратканым ошо атамдын жанын, апамдын жанын билип билбейм пендешиликте кетирген күнөөсүн бир кечире көр да бийик дүйнөлөрдөн орун бер. Ошо ааламдагы бийик дүйнөлөрдөн. Арбагы менен колдой жүр. Коштой жүр. Бир белги бере жүр. Ишарат кыла жүр. Жокко санаба арбакты. Ал таза адамдыр. Орду бар адамдыр. Караңызчы. Жан дүйнөнүн жардылыгы. Келиңиздер, эгер мен шек келтирсем, эгер бир жалган нерсени айтып атсам, анда ачыгын ачыгалы, ортого салалы, мындай акыл менен дагы соображать этип көрүңүз. Сиз арбак жок деп атасыз, мен бар деп атам. Мына арбактын билдирүүсүн керек болсо окуп берип атам. Ата жолундан ачык эле мына чыгып атат бата. Сенин түшүңөн, керек болсо ишиңен жөн эле мындай башкарып атат. Алла бар, маселе жок. Алла бирок ар бир адам менен иши жок, ошону билиңиз. Алла жалгыз. Алланын астында адамзат үчүн жоопкер арбайлар бар. Мындай билимдүү адамдардын, Индиядан чыккан бир абышканын сөзүн интернеттен окуп көрсөм, ал айтып атат. Даже Бог не знает по твоему существу дейт да. Сенин бар экениңди мүмкүн билбеши мүмкүн деп атат. Бул чындык, Кудай. А бул жерде так берилет. Адамзатты арбайлар көзөмөлдөйт жана кызматта деп. Ааламдык бир күчтөр. Ата эне деле баланы жаман болсун дебейт да. Урат эгер жакшы болсо коштоп колдойт. Кана эгер бир шек келтирген жерим болсо айтыңыз, анан сөгүңүз. Мына прям келип уш жерден сөгүңүз. Жакалаңыз мени. Мен көтөрөйүн эгер далилдеп берсеңиз. Кыргыз эмес, мен айттым го, адамзаттын баары нурдан жаралыптыр, ойлонсом деп. Мына бул жерде азыр нурдануу жүрүп атат. Мен нурданып атам. Мен керек болсо нур менен тамактанып атам. Мен нурдан энергия топтоп атам, байлык. Мен ошо нур энергиямды бар менен башкарып атам.
Нурдан баары пайда болот, нурдан баарын жасаса болот деп берилет ааламдан. Демек, нурдан бала пайда болуп атпайбы карында жатып. Нур менен энергия кетип атпайбы? Патадан нурдан чыгат да, мээримден чыгат да. Адам деле ошо Кудай Арбайдын мээриминен жаралды да. Кубанбайбызбы? Кыргызга ушу көктөн буйрулуп жөн эле бир китеп түшкөн жок. Дүйнө эле ойлойт. Азыр ушул билдирүүлөр бар экен. Ошо көз ачыктардын өткөн бал китептерде ушу Орто Азиядан чыгабы, Азия жактан чыгабы бир куткаруучулар чыгат деп. А куткаруучуну ойлоп атат, жөн эле бир айтып берүүчү адам окшойт, бир келечекти жол көрсөтүүчү. Жок, куткаруучу адам деген ошо Кудай сыпаттагы адам. Ал башкарат, сени аргасыз чыгарат. Аргасыз келип илимиңди аласың. Анан өсөсүң. Анан өйдөлөйсүң, анан кутуласың. Ааламдан так берилет, адам илим алат депчи. Анан ойлондум. Илим албай койсо не болот десем, мына. Илим алганда адамдын кара куш мээси ишке түшөт. Ал күнбаш болот делет. Башында 32 функциясы бир иштеп баштайт. 100% иштейт. Жогорку түшүнүккө жетет. А жогорку түшүнүккө жеткен адам майда түшүнүккө түшпөйт. Ал барып алып тиленбейт, ал суранбайт. Ал эмнеге дегенде чыныгы дүйнөдөн эле келгенбиз. Бул дүйнөгө чыныгы мыйзамдарды орнотконго биз адам. Чыныгы дүйнө ээлериндей жашаганга келгенбиз. Бул кыргызда болгон, чындыкты сүйлөгөн. Калыс болгон, кайтпаган, сөзгө турган, улууну урматтаган, могу чыныгы дүйнөнү жашаган. Азыр жалган дүйнөгө адам түшүп алды өзү. Жалган болуп алды, жалган сүйлөп алды, жалган көз карашка өтүп кетти. Анысы кандай мына чыныгы дүйнөдөн келген өкүл бул кыргыз. Анан ошол чындыкты дүйнөгө өткүш үчүн илим керек. Табыгы илимди сен алсаң, анан пендечилик жашоодон кутулуп атасың. Анан ушу алтын доордо, жаңы доордо ошондой гана адамдар жашап калат делет. А илим албаса анын түшүнүгү пас, аң сезими пас. Кайра эле ууру кылбайбы? Кайра эле ушак айтпайбы? Кайра эле бирөөлөр пендечиликке түшпөйбү? Тынчтык бербей коет да. Мисалга мына бир айылда бир 2 ууру болсо тынчтык бербейт го, бир күнү кою жоголот, бир күнү тайы жоголот. Ал соттолуп камап келсе, айыл тынчып эле калат го. Анысы кандай? Азыр ошол бурулуш болот. Адам өсүп кутулат же өлүп кутулат. Ошондуктан илим алыңыз. Өзүңүздү жаратыңыз, өзүңүздү соттоңуз, өзүңүздү тааныңыз, өзүңүздү оңдоңуз. Мен билем дегенден алыс болуңуз. Сиз билмек эмес, уга элек кептер бар алдыда. Уга элек болгондон сиз түшүнө элексиз андай кепти. Мисалга, биз былтыр жыйын кылсак, ошо саясат боюнча бир бала жакшы сөз айтты да. Агай, мен кичине түшүнөйүнчү дейт. Мен кичине мындай аралашып көрөйүнчү, анан өз оюмду айтайынчы дейт. Абдан туура сөз. Анысы кандай, сиз аралашып көрүңүз. Сиз түшүнүп көрүңүз. Анан эски оюңуздан кайтасыз. Анан сыртта туруп эле баа бере берсеңиз өзүңүзгө туура болбойт ал. Угуп көрүңүз, изилденип көрүңүз, аралашып көрүңүз, анан түшүнөсүз. Мен тилим өтпөгөн оокатты, тилим билбеген тилди, көзүм жетпеген ишти кылбайм да. Анысы кандай да сиздин аралашсаңыз көзүңүз жетер. Адам кылып атат, демек сиздин деле колуңуздан келет. Жок дегенде инженер болбосоң дагы жардамчысы болуп бересиң. Аралашсаң түшүнөсүң. Көрсөң анан ишенесиң. Анысы кандай эле анан сыртта туруп эле бул ааламдык илимге баа берип койбоңуз. Ааламдык түшүнүк жөнүндө адамга сын айтып өрбөйүңүз. Себеби ал ыйык күчтөрдүн, өзгө күчтөрдүн
кароосундагы адам бул Арыстан Алай. Өзүңүзгө жакшы болбой калат. Чечиштик мына бүгүн. Келиңиз ошо сиздин бир ишенимиңизге, же бир чындыгыңызды жалганга чыгарып аткан болсо, анда Арыстан Алайды күнөөлөңүз. Ооба, Куран көктөн түшкөн жана башка илимдин баары ошо кайыптан берилген, Кудайдан берилген. А бирок ошол убакыттагы эволюциянын деңгээлине жарактуу болгон. Муну дагы чечмелеп берейин. Кырсыккан чөйрөгө берилген дин. Ал бир тартип, ал бир шарт, ал бир комендантский час болчу. Андан бери аалам өстү, андан бери адамзат өстү. Анда телефон көтөрүп, машина айдап не кыласыңар? Ишегиңерди минип алгыла. Ошо заманга тууралап. Көрдүңүзбү, өсүп атат. Техника чыгып атат, жеңилдик болуп атат. Адамдын аң сезими өсүп атат. Азыр доор башталып атат, башка доор, ааламдык кызматка отур деп атат. Сыйынба, сырдаш сыйкырга жетиштет. Анан ар бир доордун улуу илими болот. Себеби аалам да адам да өсүүдө. Бул доордо касиет күчүнө кирет. Адамга эркин өсүү буйрулат, бурулуш болот. Адам ааламдык түшүнүктө жашоого жарактуу жан дүйнөгө ээ болот. Ар бир доордун улуу илими болот. Себеби учур чагы болот, улуу илими болот. Себеби аалам адам өсүп атат. Биригүү болот. Болбосо анда дүйнө ажырым болуп түгөп кетпейби, жок болуп кетпейби. Кайсы үйдө ынтымак, кайсы үй бүлөдө ынтымак болбойт? Мисалга. Билими жок. Үй бүлөдө. Көптү көрбөгөн, көп адам менен аралашпаган үй бүлөдө ынтымак болбойт. Анткени жан дүйнөсү жарды болот. Анысы кандай? Мына азыр ошо көзүңүздөр менен көрсөтүп атат. Техникадан сабак алыңыз. Дүйнөгө караңыз. Изилденип көрүңүз. Эски жолдон кайтыңыз. Сизди эч ким күнөөлөбөйт. Сен эски жолдо жүрдүң эле деп. Анткени алар улуу түшүнүктөгү адам. Келе кой, кел, отура кой дейт. Келдиң, жакшы келдиң, келе кой дейт. Ук, түшүн, ойлон, изилден, чектеп алба. Элди бурмалаба, артка тартпа. Астыга кетсин. Ушу ак иш жасап атамбы? Адал иш кылып атамбы? Күнүгө ойлонуп көр. Ооба, мен ак иш кылып атам. Мына ойлонуп көрсөм, касиеттүү адамдарга малы жок, мейли үйү бардыр, магазини жок. Мына Эргешбай атанын, Бүймайрам апанын эри деле жок бирөөнүн аялы деле жок. Пендечилик жашоодо эчтекеси жок мындайча айтканда. А бирок ааламдык билдирүүнү жазган үчүн ааламдан утуш алды. Азыр жердеги адамдар пир тутуп издеп жүрөт. Менден сурайт, Эргешбай атанын телефону берип коесузбу, Бүймайрам апанын телефону бар беле, жана башка деп. Кара, ааламда да акталды, адам дагы актады. А өлүп калган жок. А ошо малын ойлоп, дагы бир оокатын ойлоп, байланып калган жок. Демек, кеп ошо байлыкта, бийликте эмес экен да. Кеп ошо байланып калган эски түшүнүктө эмес экен да. Тетирсинче ушул изилденүүдө, өсүүдө мына китептер жазылып атат. Демек, чын эле Кудайга байлык, бийликтин кереги жок экен да. Бийлик Кудай үчүн актык керек экен, ааламдык бир түшүнүк керек экен. Сен азыр үсүлүп кетейин десең, өткөндө бир аке айтат, сен квартира саласың, мага бир 2 квартира берчи, мен көлдө үйүм бар эле. Не кыласың десем, могу не берем, өлүп калгыча ушуну ошого үй кылып коеюн деп. Айланайын, анын атасы бар, энеси бар, аны кам көрөт, ал деле өсүп күн көрөт. Сен андан көрө өссү, не кыласың, ал небереңе башыңа урт. Көрдүңбү, үсүлүп кете албай атат, керек болсо бул дүйнөдөнчү, өлгүсү келбей атат, ошого чейин бир белени бүтүрүп кетейин депчи.
Демек, ошон үчүн жана Кыргыздын жерде багы болбойт экен деп атканым ошо да. Кыргыздын багы ачылат экен качан дегенде өзүн таанаганда. Мына мен бактылуумун деп ойлойм. Себеби мен күнү түнү ачылыш кылам, жаңылык жазам. Эл окутам, аалам жерге кызмат кылам. Менин бактым эми ачылды. Күнү түнү рахаттанам. Ааламдык мыйзам жеңип атат, пендечилик жеңилип атат, эскичилик бүтүп атат. Адам тобосуна жанып атат. Мен ошо менен бактылуумун, бурулуштар менен. Ааламдан бери эле ушу көрүнө кырсыктар менен кубангыла депчи. Себеби ал бурулуш дейт да, Кудайдын арбайдын кылып аткан иши деп. Адамзатка багыт берип атам, жолун таап берип атам, болбогондо эле ушу улуу түшүнүк менен түшүн жиберип берип атам. Ишаратын жеткирип атам. А сен кандайсың? Сен пендечи. Мисалга. Бүгүн кубандың, эрге тийдим деп. Ал 1 жылга жетпей кетип калды. Бүттү баягы, жер бактысы бүттү. Машина алдың, сүсүлүп жоюлуп жок болду. Бизнес аштың, бүгүн кубандың, ал түгөдү. Кредитке кабылдың. Караңызчы, ошон үчүн жер жашоосунда бакыт өзү бүттү, жок ал. Мына Бүймөрам апанын тарыхын карап көрсөңүздөр деле. Биринчи турмушунан ажыраган. Элге ар кандай сөз көп кеткен ал жөнүндө. А көрдүңүзбү, Кудай ошентип ажыратып аны, пендечилик жашоодон алыстатып, анан керемет касиет берип анан иш тапшырып атат. 5 миллион, 6 миллион кыргыздын арасынан ошо бир аялга берди. Барктуу да аалам астында дагы. Утушу бар да. Жашоого жаралуу максат бир кызматын кылып кетти да. А бирөөлөрчү? Бирөөлөр чиритип атат, бирөөлөр иритип атат. Манас атам айткандай мына турат го бул жерде. Байлыгын ал эсепсиз басып алып, өзүндөй ач көздөрдү калкалаган адам бар, эл абалын байкап жүргөн деп мына. Караңызчы. Көрүп туруп атат. Мына көрүп тургандай так айтып атат. Адам бар, эл милдетин аркалаган, а бирок эл ишеничин балталаган. Байлыгын ал эсепсиз басып алып, өзүндөй ач көздөрдү калкалаган. Мына кечээки президент, аркы президент мына басып алып, бирөөлөрдү калкалап, бүгүн алар соттолуп, камалып атат. Мына жөн эле так берип атат. Мунун баары ушу майдаланып отуруп, ушу көзүңүздөрдү ачуу, өзүңүздөрдү таанытуу. Кыргыз ааламдын ээси, ааламдан келген өкүл бул дүйнөгө. Ааламдык күч кыргыздар дүйнөнү, пендечилик жашоону башкарат. Ааламдык күчтөр, инопланеттар дүйнөнү башкарат дегендей эле. Арбайлар ошо тескеп соттоп атат дегендей эле. Кыргызда да ошо сыпат бар, ошо касиет бар. Живой арбай бул кыргыз. Ошон үчүн улуу кыргыз аталган ошол. Ошондуктан улуулугуңуздарды таанысаңыздар, калыптансаңыздар, аткарсаңыздар, утсаңыздар абдан жакшы болот эле. Ал жеке тааныңызга, жаныңызга керек. Мына мага эл билсин, билбесин менин кызматымды. Билсе кийин билер, чоңойгондо баягы эне атанын кызматын бала чака деле кийин чоңойгондо. А мен бүгүн эсептешип турбайм да балдар менен. Мен патентке алып бердим, мен сени окууга киргиздим, мен сени багып атам дебейм да. Мен кызматымды кылып кете берем. Эң башкысы мен кызматымды кылып, жаным, таным, ааламдык милдетим, жоопкерчилигимди мен сактап барайтам. Ишимди аткарып барайтам. Биз бала кезде анекдот айтчы, анан жомок айтчы деп, анан ырырдачы, макал лакап деп баягы сарайдагы балдар менен, өзүбүз курдуулар менен, улуулар менен ушундай оюндар болчу эле, ушундай анекдот айтчу элек. Анан апендинин жоруктары деген жоруктарды айтып калчу элек. Мисалга ошо апенди эшегин жетелеп келатса, балдар тоосу өткөрбөй коюптур. Балдар, тиякта жылуу борсок берип атат десе, балдар чуркап кетсе, өзү алдады да балдарды. Анан ой чын эле балдар чуркады, берип аткан окшойт деп аркасынан өзү чуркаптыр деп ушинтип мындай элден укканды, улуулардан укканды жаттап калып, эстеп калып, анан бирөөлөргө айтып, күлдүрүп ушунча элек.
Анысы кандай азыр ойлосом, биз деле ошол жер жашоосуна түшүп алып апендидей жашап атыппыз деп да ой кылып калат экенбиз. Эмнеге дегенде, Кудай өлбөс кылып эле жаратса, биз тетир ойлоп, жаман ойлоп, кысылып, кыжаалат болуп эле өлүп калып атсак, тетириш болуп атат да апендиге окшош эле, чын эле. Кудай бияка кызматка буйруса, биз майдаланып эле тетир жакка кетип калдык. Кудай ааламдык илим берип атса, жер түшүнүгүнөн чыга албай атабыз. Кудай адамды уурубас кылып алса эле, өзүбүз кысылып, кыжаалат болуп, жаман ойлоп, ооруп алып атабыз. Анан апендиге окшош болуп атат да, оң жолго салса тетир жакка кетип атыппыз. Деги эле адам баласы. Ушу бүгүн WhatsApp'ка келген bir 5 өө бар экен. Арыстан Алай, сизге абдан ыраазыбыз. Түшүмдө ажыдаар көрдүм. Кара экен, коркуп карап турсам, ары жактан бир аял ак ажыдаарга айланып, кара ажыдаарды ээрчитип кетти. Чечмелеп бериңизчи. Ыраазычылыгыңызга мен да ыраазымын. Ошо өсүп атканыңарга, үйдөлөп атканыңарга, эне ата деле ошо өссө ыраазы болгондой, мен да ошо эл өссө, бурулуш кылса, өзгөрсө, өзүн тааныса, мен да кубанычтамын. Эми ажыдаары бир жөлөмөгүч болот. Ошо бир кайып бир болот. Ошол карадан акка айланып кетти деген эле, эми ошол кара өзү жердик жашоо болуп берилет да, ак аалам жашоосу болуп берилет. Ушу жердеги бир кырсыгыңыздан, кыйынчылыгыңыздан, эски түшүнүгүңүздөн кутулупсуз. Аалам сиз үчүн эмне? Аалам, ушу чоң аалам деген бар, бул Кудай, Аллах деп коебузбу? Алла ушу 8-чи ааламда турат. 7 катар аалам бар, 7 катар жер бар, 7 күн бар дегендей. Анан андан кийинки аалам ошо жерде жашап өткөн эле адамдардын арынан, арбайынан, рухунан куйрулган дүйнө. Ошо 7 катар аалам бир. Мисалга адам карып өлгөндөн кийин жаны барып, анан көп жыл агарып, анан наристе периште болуп жаралат, наристе болуп жаралат делет ааламдан. Ошон үчүн урба, баланы каргаба, тилдебе, этин оорутпа, жөн эле башчы катары иштеш. Себеби сенин атаңбы, чоң атаңбы, тай атаңбы жаралып кайра келди. Өз генетикасына жаралат экен деп техника деле тактады, рентгенден көрсөтүп атат. Ошо адамдын жаны чыкканда 3 сантиден 15 сантиге чейин узун сызыкча эле болуп учат экен. Анан ушул изилдесе, анан өз генетикасына түшөт экен канча бир жылдайын деп. Ошол аалам бир эле. Биз тирүү корпусу бар ааламбыз, арбайбыз. Алар бизден бийик түшүнүктөгү жан, арбай. Ошон үчүн жанагы жин кирип кетти дегенде эле ошол бир жан киргени. Анан кысып сабаганда ошо паланчанчылы кирдим деп үн чыкканы деле ошо жандын киргени. Анан ошо чоң жан киргени, анан кичик майда түшүнүк менен жашаганда анан баягы жинге айлаганганы, писикке айлаганганы, же болбосо жин дегенди мындай түшүнсөк болот. Не зли меня деп коет го. Анысы кандай деле ошол злит этсең ачуусу келет го. Анысы кандай деле ошол жан туура эмес жашоого адам өткөндө эле ошол жини келгени. Ошол не зли деген эле ошол ар жагы барып жинге айланганы да, ачуусу келгени. Ошол аалам өзү ошо жандардан эле турат. Бул чындык. Себеби бул кылымга чейин аалам сыры ачылган эмес. Аалам сыры ачылган үчүн жана ошо ата жолундагы аталардын бата чыгарганы, багыт бергени. Бул акыркы доор, жанагы акыркы кылым, акыркы заманга чейин пайгамбардын осуяты болот дегендей, ушул акыркы заман бул алтын доор. Ошондуктан ошо акыркы заманда аалам сыры, табият кызматы, адамдын жашоого жаралуу максаты ачылат. Ушул жерде сүйлөнүп аткан ушул 3 сырдын ачылышы. Мен үчүн ушу аалам бул арбайлар, ата тектер, периште дейбизби, инопланетян дейбизби, эми баягы арынын деле уюгунда айтат экен го, жанагы балчелекте.
эшикти тосуп алчу постого турат, постовойлор бар. Бала алып келбесе өлтүрүп коет же киргизбей коет деген сыяктуу эле ааламда да ошондой соттор, мээрим төгүүчүлөр, айтып берүүчүлөр, түшкө кирүүчүлөр дегендей болсо керек. Анан бул жерде ошо периштелер байланыш берген. Арбайлар соттойт деп берет. Инопланетанга адам айланыш керек делет. Ал ошол мындай ырды, бийди, адам көңүлдүү жүрүүнү жакшы каалайт дейт. Ким көңүлдүү жүрсө ошонун иши жүрүшөт. Ким көңүлү жок болсо көрүнүп турган иш бүтпөйт дейт. Ошондуктан кыргыздын ошол духу бийик болгону, ошол дух, бийик адам духтарды башкаргандыгы, жамгыр жаадырганы, баланын жүрөгүн көтөрүп койгону ошо духу бийик адам, өзүнө ишенген адам дегендей. Ошондуктан ааламда дагы ар кандай мындай уровень, степень, эненин орду башка, эженин орду башка, атанын, аганын орду башка. Мисалы төртөө эле төрт кырлуу бир үй бүлөдө элечи. Ошол сыяктуу ааламда да ошондой сүрдүү, сот, же энедей мээримдүү, же эжедей бир посредник, ушундай бир дүйнөлөр бар. Бизнес жөнүндө айтып берсеңиз, негизи бизнес кылган туурабы? Бизнес кылыш керек, бирок азыр каражат тууру токтоп аткандыктан, касиет тууру башталып аткандыктан бизнес жүрө коет дегенден мен алысмын. Бизнес качан жүрөт деп ааламдан берилет. Сен ошо акка өткөндө, улуулукка өткөндө, кызматың аткарганда, анан сени каражат ээчип жөнөйт деп берилет. Сен касиетке калыптанганда, сен касиетиң жок болуп, каражатка умтулганда баардык нерсең качат. Мына Акаев, Бакиевтер эмнеге качты? Алар касиетин унутту, ушу адамга буйрулуп, кыргызга буйрулуп келген кызматын, касиетин унутту дагы каражатка жабышканда баары качты. Эгер ошо касиетине калыптанып турганда каражат келип турмак. Үй бүлөдө деле ошондой, адамдын өзүндө деле ошондой. Мурун биз акча деп энергиябызды акчага өткөрүп алып, акча адамды өкчүгөн дейт. Азыр ошо акчадагы энергияны алсаң, акча сени ээрчип жөнөйт делет. Ошондуктан сиз касиетке калыптанганда акча келип, сенин үйүңөн, сенин көкүрөгүңөн, сенин чөнтөгүңөн түнөк табат дейт. Тетиринче сени ээрчип жүрөт. Же болбосо ошол ааламдык түшүнүккө өткөн адамды акча издейт дейт. Мисалы эми ак адамдын иши жүрүшөт го, кара адамдыкы барып токтоп калат. Ошондуктан бизнести оңолуп кетсин, ишим жүрүп кетейин десеңиз, ушул касиетке калыптансаңыз, ошо улуулук сыпатка калыптансаңыз, доор талабын билсеңиз, ал каражат өзү келет. Каражат келгенде да аны уруна билиш керек. Бул эл үчүн келдиби, бул илим үчүн келдиби, бул телеге акча төлөө үчүн келдиби деп түшүнө билсен, анан ошол сакталат. Мисалга мына калыс хан ордунда болсо сакталат да. Эгер калыстын жоголсо кубаланып жоюлат да, жок болот да. Ошондой эле кеп. Ал да бир касиет да, акча дагы өзү бир кут, ада бир чоң энергия. Анан анын ордун берсең, ал иштеп берет. Ордун билбесең, сени жоюп жок кылат. Сенин эгер ордуңду билбесең, касиетиңен ажыраткан бул акча, каражат. Хижаб кийгенде кандай пайдасы бар? Аллах буйруганбы? Хижаб кийгендин эч пайдасы жок. Бирок жылаңач жүргөндө эле кыска кийим кийгенде өзү туура болбойт. Улуттук кыргыз кийимиңди кий. Мына мен башым калпак башыман түшпөйт. Мен чачымды алып жүрөм, лысый деле эмесмин. Бирок ошо калпагым кирдебейт. Бетимди жуугуча чачымды, башымды жууп коем. Чөмөлөдөй башка бир чөбүйгөндөй бир чач коюп жүргүчө калпагыңды кийип жүр. Себеби буга энергия отурат. Ошо сыяктуу белдемчиңди тартын, белиңди жулуп алып жүр. Оронбо, чулганба. Бул доордун өзүнүн эле талабы. Ошондо сенде сыпат болот. Оюу басылган кийим кийин. Калпакка ою басылып атпайбы? Көкүрөк көйнөктөргө ою басылып атпайбы? Эжелердикине, агайлардыкына. Ошондо оюң токтойт. Оюңда бир чоң керемет иштейт. Оюу деген эле бул ойдон жаралып атпайбы? Мынтип жийип. Ошондуктан урматтуу улуу журтум, бул хижаб деген бул кыргыздык эмес. Текке, салтка өзү туура келбейт. Бул чындык.
Журт атасы Арстаналай, сизге абдан ыраазыбыз. Сиздин кереметиңизди күндөн күнгө күчөп жатканын күбө болуп жатабыз. Таазим кылабыз. Сиздей адамдар көбөйсүн. Кыргыздан чыкканыңызга ыраазыбыз, ар дайым колдойбуз. Ыраазымын мен дагы ушул мен үчүн деле жеңил эмес, урматтуу журтум. Мен жаңы кудаймын деп айтып чыгыш дагы жеңил эмес. Эмнеге бул жаңы кудай болуп чыктым дегенде, эми ушу ааламдан берилет. Бул ак кийип жүр, анан daarатың алып кел деген деле жалган экен деп калам. Ушу мончодо жылаңаш жүрсөм деле көзүмө көрүнүш көрүп айланыш бериле берет. Эмнеге ушул мончодо жүргөндө болот экен десем, сен мончодо мынтип өзүңдү бошотуп, тердеп, эргип жүрүп атпайсыңбы? Кызык жери ошол боштондукта берилет, бүтчү. Мисалга могу байланыш алган адамдар мынтип бош жүргөн, өзүнчө эргип жүргөн адам. Bir raмкадагы адамдар эмес булар. Анан ошондон Теңир атам көрүнүп туруп анан айтып атат, ай сен адам эле болуп алдың дейт. Адамгерчиликтүү адам болуп алдың, бирок чоң аалам бол дейт. Чоң аалам деген ошо чоң арбайлардан дагы бийик, ааламдан да бийик, ошол эми мындайча айтканда Кудай энергиясы. Анан ошондон кийин анан чочудум. Андан кийин анан көрсөтүп атат. Көкө Теңир сени кийди көңүлү тынчыды депчи. Анан кайра билдирүүлөрдө да ошол бар. Билдирүү мурун берилет, 4 жыл мурун. Энергиясы кийин кет. Кайра түшүмөн подтверждение берип атат. Алла Пугачева экөөбүз аял эркек экенбиз, бир үй бүлө экенбиз. Анан мен ойлонуп атам. Алланы эмнеге мен алып алгам дейм. Көрсө Алла менен эгиз энергия деген сөз да. Баягы ал сенин теңиң эмес, ага тийбе деп коет го. Ана мен Алланын төшөгү жыртылып калган экен. Ана мен жамап берип атыпмын. Жамаганым жагып атыптыр агачы. Эми ошондо эмне дегенде Кудайдын көңүлүн адам оорутуп койду деген сөз. Сен ошонун ишин кылып атасың, ошол Аллага жакты деп карачы, атым берип атат. Аты менен ошо кайра түшүндүрүп берип атат. Ошондуктан урматтуу журтум, мага азыр элдин ынанган, ынанбаганы мындайча айтканда бир тыйын. Мен кызматымды кылып кете берем. Мен айтылган сөз баары бир орундалат. Бул ааламдан айтылат. Арстаналай сен өпкө болуп өкүрүп койсоң эле өзүбүз бүтүрөбүз. Арстаналайдын айтканын көк асман, жөлөмө күчтөр, аалам күчтөрү, ыйгадан күчтөрү коштоп колдоп мөөр басат деп. Ошондуктан мен айтып коюп анан иш кылам. Америка бул ишти кылыш керек эле. Мына Америка, Россия, Кытайды өткөндө эле кеп кылдым эле. Россия адамзатты сактап калуу үчүн күрөш керек. Америка табиатты сактап калуу үчүн күрөш керек. Кытай майда түйшүктөн улуу журтту жана башка элдерди куткарууга кызмат кылса анан кутулат, сакталат. Анан кыргыз ааламдын сактап калыш керек дейт. Анан аябай коркчумун, бул ааламды кантип сактап калабыз деп. Азыр мына ааламдын оордун сактап калдым. Ааламдык ишти алып баратам. Кыргыз сакталып калды. Кыргыз азыр кутурат. Кыргыздын көпчү мезгили келди. Кыргыздын дүйнөгө бийлик кылчу, шарт окучу мезгили келди. Карысты унутуп койгула, биз карысты жөн эле шарт менен жоюп коебуз. Кытайын деле башкасын деле. Тиетиринче акча алып келет. Анткени кутулуш керек да бизден. Биздин касиеттен, биздин касиет менен табиат сакталып калат да. Табиатты сакталып аткандан кийин алар кунун төлөш керек. Мына үч өлкөдө азыр эмне болуп атат? Табиат иштеп берип атат. Арстаналайдын ыйык күчтөрү, Арстаналайдын керемет куралы улуйык күчтөр деп берилет ааламдан. Мына менин керемет куралым иштеп атат. Ушинтип багындырабыз. Алардын ишеничинин кереги жок. Иш болгондо анан ишенип келишет. Изденип келишет. Талкаланып, кыйырсыгып, бая шымын тарта албай калган кезде. Бул чындык. Мына урматтуу журтум, ошентип биздики айтып гана берүү эмес келечекти. Жол гана көрсөтүү эмес, окутуу эмес, бийлик жүргүзүү. Мына ошол чыныгы бийлигибизди жүргүзөбүз. Кадимкидей эле соттугуңду кыл да. Соттогосоң тескелбейт да. Кечирип койгонго болбойт да. Ошо сыяктуу эле сот бийлигин жүргүзөт. Арстаналай сот, Арстаналай ок дейт да, кайра келип айланат. Окко саат деле бир окко айланып атпайбы, оско, дөңгөлөк деле бир оско айлангандай. Ошентип адамзат бир оско айланат. Ошентип дин да жоюлат, эски түшүнүк, пендечилик. Себеби менин шартым менен гана кетет. Мен улуулукка өт, көккө айлан, пендечилигиңен чык. Агар
жанагы чыныгы дүйнөдөн келгенсиң, чыныгы мыйзамды киргиз, ошо менен жаша. Мына менин шартым ушул. Ошондуктан илим алып кутулуп кетиңиздер. Өлүм сыноосу келе жатат ар бир адамга. Анткени ошо энергия сизди кысып коет. Эртең рак, шишик, психик оору болуп калсаңыз, кеч болуп калса кутула албай каласың деп берилет. Кечик электе сакталып калыңыз. Таныңыз жаныңыз үчүн, мен үчүн эмес. Арбай үчүн эмес, Кудай үчүн эмес. Өзүңүздүн жаныңыз, таныңыз үчүн. Биз ыраазыбыз ушул көктөн буйрулуп көк асман ээси ошо кыргыз журтуна илим бергенине, илим менен сыйкыр керемет оордун бергенине, керемет күчүн бергенине, келип кийгенине десек болот. Биз ыраазыбыз ушул ааламдагы көзгө көрүнбөгөн периштелерге, арбайларга, ошо биздин укугубузду коргоп атканга, биз ыраазыбыз ушул табиатка, жаратылышка, биз адамзатка ыраазыбыз. Биз ушул кыргыздарга ыраазыбыз, биз ата тег арбайларга ыраазыбыз. Ошо кудуреттүү улуу табылгабыз, кут болсун. Жан дүйнөңөрдө бир жаз болсун, эски музуңар, эски кышыңар, эски түшүнүгүңөр, эски жардылыңар ушу кетсин. Ушу Арстаналай адамзатты, кыргызды жакшы сөз менен жакырчылыктан чыгарат делген. Ошо жакырчылыктан, жан дүйнөнүн жакырчылыгынан чыгып кетиңиздер. Ошо Кудай сыпатка, арбайлык сыпатка жетип, эртең сиздерди акча, байлык байырлап калсын. Жан дүйнөңүздөрдөн орун, түнөк издеп калсын. Ар бир жуманын 2-4 күнү ушул кут Арстаналай берүүсү болот. YouTube'да Арстаналай кут деп көрсөңүздөр болот. Кечки саат 8-де жолукканча жаныңыздар ак, таныңыздар сак, нурлуу, энергиялуу, саламаттуу туруңуздар.